Кыргызстанда 28 апрелге карата коронавирустун жаңы бир учуру катталды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма-сөз кызматынын маалыматы боюнча жаңы учур Бишкек шаарында катталган. Маалыматта айтылгандай, акыркы суткада илдеттен 3 бейтап сакайды. Каза болгондор катталган эмес. Республика боюнча амбулатордук дарыланууда 9 адам бар. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.992 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196.340 адам айыгып чыкса, 2991 адам каза болду. Чүйдүн Ысык Ата районундагы айланма жолдо жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен бир адам каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Маалымат калайык, кырсык 27 апрель күнү саат 16:50 чамасында катталган. Кемин районунун 1989 туулган жараны кызматтык унаасы менен чыгыштан батышты көздөй бара жатып, алдыдагы КамАЗды артынан сүзүп алган. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу кырсык болгон жерде көз жумган. Ошол эле жеңил унаанын эки жүргүнчүсү 1976 туулган жана 1977 туулган эки жаран Кант шаардык ооруканасына жеткирилген. Каза болгон адам ЛТР мамлекеттик компаниясынын кызматкери болгон. Жол кырсыгы каттоого алынып, унаалар айып короосуна токтотулду. Тиешелүү экспертизалар дайындалды деп айтылат маалыматта. Бишкекте 12 жаштагы кызды сабаган окуучунун ата-энеси айыпка жыгылды. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалымат кылайык, милицияга шаардык балдар ооруканасынан 2010 туулган окуучу кыз бейтапканага бети көк ала болуп түшкөндүгү тууралуу билдирүү түшкөн. Териштирүү учурунда аны башка окуучу кыз уртокмокко алгандыгы аныкталган. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, 4-класстын окуучусунун ата-энесине Кылмыш кодексинин 202-беренеси ата-энелик милдетти аткаруудан качуу менен протокол түзүлүп, 1000 сом айып салынган. Буга чейин Бишкектин 6-кичи районунун Сейил багында 4-класстын окуучусу экинчисин сабап салгандыгы тууралуу видео социалдык тармактарга жарыяланган.